Бүгін 15 май күнгө дүйшөмбү түз эфирде болсо, адаттагыдай 21:00-дө сонушу программасы түз эфирде старт алды. Ал эми кызматта Эмир жана мен Мерим болобуз. Ооба, мына ушундай 2 күн тыныгуудан кийин, 2 күн эс алгандан кийин кайрадан кесиптешим айткандай 9:00-дө кечикпестен ар бириңиздерге жагымдуу маанай тартуулоону улантууга биз аракет кылабыз. Биз менен бирге болсоңуздар болот. 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болууга даярбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Ооба. Анан баягы мурунку эфирде да айтып өтпөдүкпү? Майрамдарга бай май айындабыз деп. Анан бул май айында биз билген жана биз билбеген майрамдар да аябай көп экен. Алардын бири Эмир мырза. Бүгүн эл аралык үй бүлө күнү экен. Бул тууралуу билет белеңиз? Жок, мен 30га чыктым. 30га чыкканча бул майрамдап көргөн эмесмин. Баягы үйлөнгөндөр үйлөнгөн күнүн гана баягы үй бүлөлүк күн деп майрамдап жүрүшөт да. Бирок эл аралык мындай деңгээлде майрамдалган өткөн эмесмин. Бар экенби? Ооба, такталган маалымат. Такталган маалымат. Бул эле эмес, бүгүн кимдир бирөөгө гүл берүү күнү экен. Гүл берүү? Кандай бул? Бир адамга гүл берүү күнү экен. Каалаган адамына. Каалаган адамыңызга. Алдыңбы? Мен бүгүн алдым. Болданда. Мына ушундай сонун маанай урматтуу көрүүчүбүз. Биз бүгүнкү сонун шоу берүүсүн баштаганга даярбыз. Сиздер да баштаган даяр болсоңуздар, анда биз уланталы көрсөтөбүз. Ооба, биз жагымдуу видеоклип менен баштайбыз. Биздин катарыбызга эстрадабыздын мыкты жуптары, үлгүлүү жуптары Аваз Акимов жана Айдана Дека кошулат. Кызганамын. Эстрадабыздын кош жылдыздарынын аткаруусунда да ушундай Кызганамын чыгармасына көп болдук. Анан кызгануу сезими. Чынында мен билбейм, бирок бул сезимди айтып калышат го. Баягы үй бүлөнүн бекемдигин, сүйүүнү сактап туручу жакшы бир сезимдердин бири деп. Буга сиздин көз карашыңыз кандай болду экен? Адамда кызгануу, жек көрүү, сүйүү, жакшы көрүү, бүт бардык сезимдер толук болгондо, толуккан адам деп элестетем да мен өзүм. Бүгүнкү күндө эми кызгануу жөнүндө биз экөөбүз тереңдештирип анын бардыгын бул жерде талкуулоонун кажети жок болуш керек. Анткени бүгүнкү келген коногубуздан сурасак ушул нерсени тууралап болуш керек. Коногубуздун оюн билели. Ооба, коногубуздун оюн билели. Таныштыр. Коногубуз ким деп турган болушуңуздар керек. Эстрадабызга деги маданиятыбызга эмгеги сиңген, маданиятыбыздын мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, жалпы урматтаган мыкты баягы шаңдуу ырлардын аткаруучусу Адилет Азимов. Кол чабуулар жаңырсын. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Жалпы көрөрмандарга бизден ысык салам. Анан сурооңузга дарга сразу жооп берейинби? Бербей эле, кайталабай эле. Эми келинчегим кызганчак негизи. Анан өзүм деле кызганам, бирок көп кызганбайм. Бирок көбүнчө келинчегим кызганат. Кызганып жаныма чейин келе алат да. Бүгүнкү күндө демек камеранын артында тургандагы бул кызганычтын айнанба. Ооба. Сөз түрдө баягы маектин башында азыркы учурда баягы көрүүчүлөрүбүзгө жалпысына маалымат катары айтып кете турган болсок, бул жерде биздин колубузда мына ушундай билет бар, урматтуу көрүүчүбүз. Бул билет кыз жигит Сармерден долбооруна чакырык. Бул 5-июнь күнү 18:00-дө Улуттук филармонияда өтөт. Бул билетти кантип утуп алсаңыз болот, анын шарттарын. Ооба, биздин бүгүнкү коногубузду көрдүңүздөр. Эгерде Адилет мырзага сиздердин кызыктуу сурооңуздар, балким кабыл тилегиңиздер болсо, бизге байланышсаңыздар болот жана мыкты деңгээлдеги суроого же болбосо кабыл тилекке биз эфирдин аягында дал ушул билетти карабыз. Ал жеңүүчүнү Адилет мырза өзү тандайт. Ал үчүн биздин номерлерди кайталап өтөйүн. 0312 39 21 83 39 20 64 номерлери биздин линия азыркы учурда бош. Ооба, ар бириңиздерди активдүү катышып бериңиздерди өтүнөбүз. Ошол эле учурда бүгүнкү коногубуз менен биз сырдашып, баарлашып, болушунча сиздерге бир кененирээк маалымат алып берүүгө дагы даярбыз. Силер даяр болсоңор анда уланталы. Уруксат берсеңер. Уруксат этебиз албетте. Кызганамын дегенде негизи келинчегим өзүңөр билгендей продюсер болуп иштеп жүрөт. Ошондуктан үйдө отура берип бир аз тажапта кеттим дейт. Кичине жумуштарымды акырын баштайын деп. Ошондуктан чогуу келдик. Ошол өтө деле баягы кызганычтан эмес да, баягы тамаша иретинде эле айтып койдум аны. Дал ушул айтып аткан, биз айтып аткан кызганыч сезиминин аркасында, кызганыч сезими менен байланыштуу сиздердин үй бүлөдө кандай кызыктуу окуялар болду эле? Билбейм, көп эле окуялар болгон, анын баардыгын айтып бергенде. Бирөөсүн айтып бериңизчи баардыгын. Кээде баягы досторуңа деле кээде мындай бара албай калган учурлар деле болот да кээде.
кээде. Үй бүлөлүү, экөөсү ыйлап бербейлүү я. Мен экөөсү ыйлачу деле болуп калыптырбыз дедим. Кээде айтасың да мындай десе, мен биякта жалгыз калып калам да анан ушундай да деп деле эме баягы акырын эме кылып туруп барбай каласың да иши ошол. Күндүз даярдап башташ керек да. Досторуң менен бир встречага өзүнчө PlayStation ойногон же футбол ойногону же мындай жөн эле жолго отурганын барыш үчүн күндүз бир ойгонгондон баштап эле ушундай пландар бар деп акырын даярдап анан жөн эле спонтанно мен ушул жака барам десең барбай калышың. Эми билбейм, бардык эле өзүнүн жубайын сыйлаган эркек ошондой жакшы мамиле кылган адам ошентип мамиле кылат окшойт деп ойлойм да. Баягы подкаблуктар эмес да, эми бул сыйлаш сүйлөткүлө. Сый да. Эми сыйлаш сүйлөткүлө, арзы сүйлөткүлө. Берүүсүнүн башында сөз кылдык. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк үй бүлөлүү, эл аралык үй бүлө күнү экен да. Ушул күндү билчү элеңер? Майрамдашып. Чындап айтканда билчү эмесмин, анан гүл берүү деп деле айтып калды. Аны дагы билчү эмесмин. Азыркы биздин заманда ар бир күн өзүнчө бир майрам күн боло турган болуп калды. Өзүнчө бир телешканы сүйрөгөн күн, анан тиги жактан түшүп кеткен күн, анан күн биягынан жылдыз бияка учуп кеткен күн дегендей күндөр көп болуп атат го. Анан ошон үчүн мындай биз 8-март билебиз, жаңы жылды билебиз, Норуз, ушундай майрамдарды деле билет экенбиз, чоң майрамдар. Анан мындай күнүмдүк, мындай майрамдарды билбейт экенмин, чындап айтканда биринчи жолу болушум. Бул күнүмдүк эмес экен. Ошонусу мага кызык болуп атпайбы? 30га чыкканча күнүмдүк эмес экен бул, эл аралык. Календарга кызыл болуп кирбегенден кийин майрам эмес деп ойлойм да. Кыргызда ушунусу жакшы, качан календарды карайбыз, кызыл болсо ана майрамдайбыз, болбосо майрамдабайбыз. Анда майрамдабайбыз. Эми уктуңар да. Бүгүн билдиңер да. Майрам экен. Бүгүн билдик эми, азыр бияктан чыккандан кийин бир үй бүлөлүк майрам кылбасаң дагы тарынат дегендей. Ошон үчүн майрамдап кетерсиң эми. Буюрса алдыда 3 саат убакыт калды. Гүл берет дагы турбайсызбы? Гүл дагы берет экенбиз ошол да. Эми майла жок, майрам экен беребиз да. Ооба. Бирок майрамсыз деле мындай баягы орусча айтканда внимание кылып деле берип койгон бул оюмча. Канча убакытта бир гүл берип турасыз Зарина айга? Эми ар кандай, кээде бир айда бир 2 жолу болуп калышы мүмкүн, кээде болбой да калышы мүмкүн, баягы шартка байланыштуу да. Жана үйлөнгөндөн кийин айтат деп коюшат го айымдар, андан көрө продукт алып келбейт белең деген сыяктуу, андай болбойбу? Ошондой деле бар, гүлдү албай эле кой. Мага гүлдүн кереги жок, андан көрүп мага момундай алып бер деп эле ачык эле айтат. Ошол туура деп ойлойм, анткени гүлдү эми баягы сүйүнөт ошол моментте, анан аны сууга салат да ошойдон ал жок болуп кетет, чирип. Тиги өмүр бою жанында калат. Буюм алсаң. Либо продукт алып келсең, вкусно жеп, тамшанып, ошону ээлесиң де калат. Ошонун буга чейинки тагыраагы февраль айында келген эфирде сиз ата-энеңизге сагынычыңызды айтып, анан алар Кыргызстандан алыс экенин айткансыз. Анан Instagram баракчаңыздан байкасак, алар Кыргызстанга келиптир. Ошол күндөр тууралуу айтып бербейсизби? Кандай сезимдер болду? Аябай өзүмчө сонун сезим болду. Аэропорттон тосуп алдым атамды, апамды аябай сүйүнүп, жыргап, азыр ошол ата-энем жанында аябай жыргап, сүйүнүп отурган учур. Сонун, аябай небересин көрүп, аябай сүйүнүп, жыргап атат. Кудайга шүгүр, жакшы. Сонун, аябай жакшы. Буюрса, баягы ата-энем келгенде ырдайбыз дегенбиз Instagram баракчада. Такыр убакыт болбойду. Күнүнө эле конокко кетип калышты, бүгүн дагы конокко кетип калышты. Ошондон анда келинчегиң менен чогуу ырдап калып атат окшойсуңар да, эми? Кээде келинчегим менен эле ырдап калып атам. Анан ата-энем менен дагы буюрса жакшы бир-эки ыр жастырып, баягы кавер сыяктуу кылып эле Instagram, YouTubeга эле чыгарайлы деген ой бар. Анан өзүбүздүн деле ырыбыз бар, ата-эне бала деген. Ал ырга клип тартайлы деп аткан учур болуп атат. Эми билбейм, жетишпейбизби, кайра атам жумушуна кетип калышы мүмкүн болуп атат да кайра. Эми
сөз түрдө биз ийгилик каалайбыз. Баягы Адилет Азимовду да көрүп туруп, биз Адилет Азимовду таанып туруп, апасы, атасы кандай ырчы экенин элестетсек болот. Билимдүү, тажрыйбасы бар, эң мыкты керемет ырчылардын катарын толуктаган учурунда. Анан баласына сону тарбия берип, азыркы учурда өзүңөр көргөндөй эле сонун ырчыны бизге маданиятыбызга кошуп койду. Рахмат ошо ата-энеме, ошого рахмат. Жанында алып жүрүшчү. Ээчип эле жүрчүм жандарында. Кайсы бир мероприятие, концерттер, көбүнчө концерттерде жүрчү. Анан келбей калган кичинекей балдар, ооруп калган кичинекей балдарга замен постоянно мен даяр чыга калчумун, кыла калчумун, тигинисин кыла калчумун, мунусун кыла калчумун. Ошо ак кеменин ролун эметип спектакль кылышыптыр. Анан бала ооруп калып келбей калыптыр, кичинекей. Мен деле кичинекей болчумун. Анан көрсөттү режиссер. Момдай кыласың, атаке ак кеме келатат деп кыйкырасың, эметесиң айтып. Бол. Ошондо мен коркком да, мынтип карасам эле Джеймс Кемпер келатыптыр да, Джеймс Кемперчи. Мынтип жакшылап карасам, көрсө өзүм мамам экен да, Джеймс Кемпердин ролун аткарып атыптыр да жана. Бугудан эметет го ошолду. Эмнеге мама сен эме Джеймс Кемпер ролун аткардың десем, терс Кармандын ролун аткарыш кыйын, ошондуктан мамаң кыйын деп. Эметип жана ошондойбу деп кайра өзүм эметип эметип. Азыркы учурда Мерим Адилет Азимов бул азыр ата деп сүйлөп атат, апа деп сүйлөп атат. Азыркы учурда мына өздөрү ата апа болду. Анын баардыгын аталык сезимди биз алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөлү, бирок азыркы учурда биз музыкалык тыныгуу жарыяласакчы. Сизге толуктай кошулам. Студиябыздын коногу Адилет Азимовдун аткаруусундагы Ачуан бачы чыгармасын угуп алалы, анан маегибизди улантыр эле. Сонун болот. Көрсөтүүбүздү уланталы. Сөз түрдө дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу маданияттын мыкты кызматкери Адилет Азимов бізде конокто. Мандай жакшыбы? Манай сонун, Кудайга шүгүр, жакшы. Манай 5. Жогоруда баягы көрүүчүлөргө калп айткандай болуп калбайлы. Сөз түрдө биз астыңкы мүнөттөрдө үй-бүлө темасында аталык сезим кандай ата, анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөлү дагы. Азыр биз ыр боюнча сүйлөшөлү эми. Жаңы чыгарма репертуарыңарга кошулуп туруп куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Бул ырды айта кетсем, ошол Зарлык Камбаралиев деген жакшы жигит бар. Аябай таланттуу, таланттын өзүн ырдаганын деле жагат мага. Аябай негизи таланттуу жигит да. Анан ошол Зарлыктын деле ырларын ырдабасам болбойт деп негизи өзүм ырдагым келип жүргөн. Анан ошол жазып берди, сөз обон ошо таандык. Анан бир укканда эле жакты мага ыр. Анан аранжировкасын Арслан деген Садбакасов жакшы, аябай жакшы жасап берди. Аябай жакты мага ал. Ошентип баягы негизи чыгармачылыгым кичине токтоп калды да. Көңүл бурулбай калды, баягы көбүнчө быт мененчи, быт алка үйдөгү менен чыга албай эле. Анан быйыл ушул иштеп чыгармачылыгыма көңүл бурайын, кой иштейли деп анан буюрса ошол ырды жастырдык. Кудайга шүгүр, жакшы эле отзывдар келип атат, жакшы комментарийлер келип атат. Ошол буюрса ошондо клибин тартайлы деп атабыз. Жакында ошо жүзүң аппак розадай деген чыгарма. Бул сонун, бул нормалдуу көрүнүш, жетер бул нормалдуу көрүнүш, эч нерсе эмес. Эмнеге жүзүң аппак розадай? Бул келинчеңердин жүзү аппак розадайбы же кызыңардынбы? Эмесиники? Өкөн тең мен үчүн жүзү аппак розадай. Апамдын деле жүзү аппак розадай. Үч карындашымдыкы деле. Ошол негизи үйдөгү менин негизи эле жалпы кыздар, айымдар, эжекелер, апаларга баардыгына. Айымдарга? Бүт айымдарга арналган ыр да. Кандай даярдыктар болот атат клип тарткандачы? Буга чейин баягы барам дегенди тартканда бир окуяларга туш болгонсуңар да, мындай. Ар бир клип тартканда сөз түрдө бир окуялар болуп турат болуш керек да. Анан буга даярдык кандай болот? Мисалы, ашша чыгым кетирбегенге же болбосо мындай клиптин түрү көп азыркы учурдачы. Чыгымды көп ойлонгон жокмун. Бул баягы жакшы баягы интересный, жакшы клип тартыш керек болот да, мындай көрө турган, качествосы жакшы эле, качественный,
Эми азыркы камералар бизге ошонун баардыгын Кудайга шүгүр позволяет, орусча айтканда. Шүгүр. Эми азыр сценарийин дагы түзө элекпиз, ачык айткандачы. Мында оюм болбой атат да, кандай клип тартыш керек депчи. Азыр сценаристтер менен сүйлөшөлүп атабыз. Ошо кандай клип тартсак депчи. Бирок качествосын буйруса жакшы кылайлы деп атабыз. Өзүбүздүн эле досубуз, аябай жакшы, өзү идейный бала, аябай Джон Паркер деген клипмейкер бар. Жакшы клиптерди тартат, кинолорду деле тартат. Негизи ой жүгүртүүсү аябай жагат да магачы. Ошондуктан буйруса ошол менен өзүм деле дос балам болуп кетет, ошол менен иштешели деп атабыз. Мен ага ишенем, жакшы. Бир жылдары Аяйжан деген клипти тарткан болчу, тамашалуу клип тартканбыз айылдан. Ошол клипти тартканда аябай жакшы просмотр болуп 2 миллионго чейин сон алганда YouTube'тан. Ошондуктан мен ойлойм ошол Джон Паркерге тартайын деп атам. Күтөбүз. Чындыгында күтөбүз. Адилет, эмне короп атасыңарбы? Эмне бар жакшы? Билбейм. Кычып атат тамам. Азыр ырдатабыз силерди. Бар жакшы? О, жакшы эле. Билбейм, тамам кычып калды. Азыр сөз кылып аткан Жүзүң апак Розадай чыгармасынын алдыда баарыбыз телегөрчүлөр биргеликте калабыз. Ага чейин мен Instagram баракчаңызды байкасам, азыртадан эле үй бүлөлүк кичинекей кечелерде, тойлордо ырдап баштаптырсыз. Анан ошолордун биринде атаңыз менен апаңыздын бийлегенин көрдүм ошолорго. Сонун болуптур. Алар өзү чыгармачыл адам болгондуктан өтө тамаша көй. Үйдө биз аябай жакшы тамашалашып сүйлөшөбүз. Сонун ырдап отуруп, ушундай жакшы да, кенен отуруп, сүйлөшүп, тамашалашып, ушундай бийлеп, жакшы маанайда жүрөбүз да, Кудайга шүгүр. Ошол бийлеп бир конокко барганда ошол бийлеп коюшту эле, ошону тартып алып, анан киргизип койдум, аябай сонун элге жагып атат. Адилет, силер да бир жол жөтө эле болгон, мен ага чейин сразу жөтө эле. Мен ага чейин көрүүчүлөргө айтып кетчү, колумдагы билет тууралуу, эгерде жаңыдан башынан баштап көрүп аткан болсоңуздар, анда маалыматыңыздар бар. Бирок жаңыдан катарыбызга кошулган көрүүчүлөр бул тууралуу эч кандай маалыматы жок. Бул эмне билет? Урматтуу көрүүчүбүз, бул кыз жигит Сармерден долбооруна чакырабыз. Бул 5-июнь күнү 18:00 Улуттук филармонияда болот. Муну кантип алса болот? Бул билеттин кантип эсип боло аласыз? Бүгүнкү берүүбүздө ошонун алкагында коногубуз ырчы маданияттын мыктуу кызматкери Адилет Асимовго өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз, анан ал сурооңузду бир канча суроолор болсо, мына ошол суроолордун арасынан коногубуз өзү тандап, мен ушул кишиге бергим келди. Мен бул суроону күткөн эмесмин, же болбосо өзүмө кызыктуу болду деген сыяктуу жыйынтык чыгарып сиздерге ыйгарганга даярбыз. Андыктан алып кетсеңиз болот. Ооба. Биз линиялар азыркы учурда дагы деле бош, сиздерди күтөбүз, суроолоруңуздарды узатыңыздар. Анан кийин ошол ата-энеңиз тууралуу эле кеп улантсак, бүгүн үй бүлө күнү болуп атпайбы? Анан баягы мурунку келгениңизде айттыңыз эле, атам кеткенден кийин үйдөгү жумуштарды билдим, от жакканды үйрөндүм мисалы деп. Азыр келгенден кийин кайра ошол жумуштардан бошоп калдыңызбы? Жаз чыкпады бем, от жакпай калды. От жакканды, анда кыш болчу да февралда. Анда кыш болчу, анда ошо от жагып атканбыз. Азыр от жакпай деле калдык. Азыр эми очокко казанга тамак жасаганда эле жагып коюп атабыз. Анан от жаккандан кутулдук эми азыр. Наоборот, азыр үй ысып кетип атпайбы. Ошондуктан от жакпай калдык. Эми үйдө азыр жок деле жумуш. Жок, эми азыр бул деген сөз, атам кеткенден кийин мен от жакканды үйрөндүм, мен тиги жумуштарды үйрөндүм деген бул эми үйдөгү жасаганды үйрөнүп, техниканы, майда чүйдөнү улаштырып, кээде үзүлүп калат, аны эметип анан азыр жанакындай свет эмес, прожекторлор болуп калган эшикте. Ал прожекторду деле которгон өзүнчө бир жумуш чыгып, эме шатыны коюп, үйдөгү жумуш толтура. Анан азыр чөптөр өсүп кетти, чөптү кыркыш керек, ошол азыр ошону чөптү кырка албай. Аябай эртеңдегенче эле чөп өсүп кетти. Азыркы учурда Адилет чалуу бар экен. Кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сизди угуп атабыз. Алло. Бизден алыстап кетти окшойт, улантасыңыз. Үйдө да кандай жумуштар бар экен? Ошо азыр чөп эле, анан отун бар. Ошо отунду бүт майдалап даярдап, эми кышкыга даярдап башташ керек. Эркеликтин белгиси кой бул? Жок, эркелик деп эмес. Улап кетип калды. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз.
кандайсыз? Сурооңузду узатсаңыз болот. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Музыка шоу каналы жонушу. Адилет Азимовго ишине ийгилик, ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсү менен аман эсен жашап, кызы бактылуу кыз болсун. Ден соолукта болсун. Апа, ата энеси аман эсен болсун. Ошо ишиң ийгиликтүү болуп, үнүң өчпөй, жаңырып эле турсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Билет дарабы сиздики алып кетсеңиз болот. Кандай гана жүрүктөн чыккан ары сөзүндө. Аты жөнүндө сурап алыптырбыз. Кайсы жактан чыгып сурабай калыптырбыз. Аябай бат-баттан эле сүйлөшүп, өзүнүкүн айтып туруп эле жеке өчүрүп койду, бирок канча дагы калоо тилектерине ыраазычылык билдирели. Рахмат жеке, сиз дагы бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушундай түз эфирлерге чыгып калоо тилектериңиздерди айтсаңыздар, биз сүйүнүп турабыз. Бирдигиңизди аябай деп. Сонун эми азыркы учурда баягы эркеликти мен айтсам жок, бул эркелик эмес деп атпайсыңар, бул деген эркелик да. Үйдөгү жумушту мындай экен да. Атам кеткенден кийин билдим, бул эркелик да. Мындай экен да, баягы биз көбүнчө шоу бизнеске кирип, оюндун баардыгы тең көбүнчө ыр, дагы кандай ыр жайметиш керек, творческий болгондуктан ошол нерсени эле ойлонуп туруш керек экен да. А эгерде үйдөгү нерсеге кирип кетсең, бияк калып калат экен да, чыгармачылык калып калат экен, чындап айтканда. Азыр улантабыз. Бизге дагы телефон чалып бар экен, сизди угатабыз. Угатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бардыңыздарга кутман кеч. Сизге дагы. Адилет Азимовго кичине калоо тилек айтып коеюн дедим эле. Калоо тилектери айткандарга биз билет берип атабыз, ооба. Адилет Азимовго үнү өчпөсүн дейбиз. Ушундай сонун бала, томпоска, бомпоска, бополоска. Өзүнүн кызы да бополоска болуш керек. Үнүң өчпөсүн. Рахмат. Аман бол. Томполоска. Биринчи кишиге билетти бербей калдык. Экинчисине берет окшойбуз. Калоо тилектер улам жакшырып баратпайбы? Алдыда мындан да сондор айтылат, Ооба. Рахмат жеке. Бар болуңуз, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Калоо тилектериңизге терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ооба, биз чындыгында ар бир көрманыңар азыркы учурда силерге чалып ден соолук калып атканы, ийгилик калып атканы, бул жеке эле силерди эмес, бизди да сүйүндүрөт. Демек, силерди сыйлаган, силерди урматтаган баягы апаларыбыз, аталарыбыздын батасы менен, калоо тилеги менен гана Адилет Азимов болуп келатасыңар да. Ооба, эл мененбиз дегендей. Эл ток болсо биз токпуз. Элде жок болсо бизде дагы жок дегендей. Бирок азыркы учурда элде аябай көп экен, эл ток экен. Кудайга шүгүр жакшы. Кудайга шүгүр. Элибизге эч наразычылык жок, Кудайга шүгүр. Бар болсун кыргыз эли. Ооба, сизге толуктай кошулабыз. Анан жанатан бери айтып аткан ырга кезектери эле сизге микрофонду алып, сахна төрүнө узаталы. Ошол жаңырыбызды угуп коюңуздар. Артыңарда турат. Жүзүң аппак розадай. Кандай ыр болду экен? Алдыда жалпы телекөрүүчүлөр менен чогулганбыз. Сиздерди экранга жакыныраак чакырабыз. Ооба, соц баракчалардан да көрүп калган болушуңуз керек, угуп калган болушуңуз керек. Кыскача үзүндүлөрүн жана ошондой эле толук форматтагы Адилет Азимов угузуп жүрөт, көрсөтүп жүрөт, кенен таралып, жайылып жүрөт. Эгерде угуп элек болсоңуз, анда өзүңүздүн баамыңызды берип койсоңуз болот. Сахнада Адилет Азимов сиздер үчүн жүзүң аппак розадай чыгармасын аткарсын. Сага сүйүү жаралып баратканда
туура көрүнүп башкалардан туурасың бөлүнүп сырларым сагаң айтсаң төгүлүп угар белең уктатпай жанып турган жамалың күн сайын сени сүйүп барамын бол десем менин жакын адамым болор белең жүзүң сенин аппак ай розадай калып калды көңүлүмдөн узабай жүрөгүмдү жөн тургузбай туйлата күлкүң сенин шаңдуу чыккан нотадай жүзүң сенин аппак ай розадай калып калды көңүлүмдөн узабай жүрөгүмдү жөн тургузбай туйлата күлкүң сенин шаңдуу чыккан нотадай жүзүң сенин аппак ай розадай калып калды көңүлүмдөн узабай жүрөгүмдү жөн тургузбай туйлатат күлкүң сенин шаңдуу чыккан нотадай жүзүң сенин аппак ай розадай калып калды көңүлүмдөн узабай жүрөгүмдү жөн тургузбай туйлата күлкүң сенин шаңдуу чыккан нотадай Браво! Газеттегі мына ушундай сонун репертуарындагы сонун керемет хит чыгармалардын катарын толуктасын деген ийгилик каалап өтөбүз. Адилет Азимовго азыркы учурда биз клипке кезек берели. Ооба, азыркы учурда караңгы кирип биздин кечки Бишкек аябай кооз болуп турган мезгили. Ал учурда ошол Түнкү Бишкекти сүрөттөгөн Айгерим Расул кызы катарыбызга кошулсун. Түнкү Бишкек. Түнкү Бишкек чыгармасы Айгерим Расул кызынын аткаруусунда жаңырды. Биз болсо эфирибизди сапарыбызды алга карай улантабыз. Урматтуу телекөрүүчү, бизге чалуулар аябай көп болуп атат. Сиз дагы байланышыңыз, эгерде азыр кошулган болсоңуз, студиябыздын коногу Адилет Азимов, өзүңүздүн калуу тилегиңизди, сурооңузду берсеңиз болот. Бизде болсо сиз үчүн атайын билет бар. Бул болсо Кыз жигит Сармерденге 2 кишилик билет. Бизге чалыңыз, утуп алыңыз жана Сармерденге барып көңүл ачып келиңиз. Ооба, бул жалгыз барбайсыз. Ошол учурда кесиптешим айтып кеткендей, бул 2 кишиге сизге билет ыйгарабыз. Ошол күнү барып, эми өзүңүздөр билесиздер да, буга чейин Сармерден кыз жигит айтышы оюну кандай өтүп келген. Мына ошол атмосферага өзүңүз бөлөнүп чөмүлүп келсеңиз болот. Азыркы учурда эми биз коногубуз менен баарлашканды уланталы. Ага чейин сөздөр биз телефон чалууга алып алдыган уланталы кечирип коюңуз. Угатабыз сизди. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Ооба. Мен Адилет Азимовго калоо тилек айтып коеюн дедим эле. Айтыңыз, ооба. Адилет Азимов биздин сүйүктүү ырчыбыз. Ага мен чын ден соолук, узак өмүр, чыгармачылыгына ийгилик каалайм. Рахмат. Бактылуу болсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Өзүңүз тааныштырып бере койсоңуз болмок да, эжекем. Стеринде ийгилик. Мен өзүм Бишкек шаарында турам. Атым Каныкей. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Каныкей эжекеге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат калуу тилектериңиздерге. Ооба, ошол учурда эми сөздөрдө келди. Ата боюнча сүйлөшпөйлү, аталык сезим боюнча сүйлөшпөйлү. Азыркы учурда берүүбүз башталганга чейин эле күйпөлөктөп, кызыңарды көтөрүп, ары жукап, бери чукканыңарды көргөн бул эми бала сактыкка кирет го, Ооба, мен өзүм деле кээде таң калып кетем. Мен ойлочу эмесмин, бала сак болот экен деп ойлогон эмесмин, бирок баягы дос балдарым, эрте үйлөнгөн дос балдар бар. Алар мен балам карачы, мындай ичимен, эми баягы сыртыма эмес, ичимен. Эмне эл катары эле баладай эле деп койчумун да, ичимечи. Анан көрсө баягы чындап эле өзүнүн баласы аябай сонун башкача сезим болот экен. Ошо баягы атам деле кээде айтып калчу, балам, өзүң ата болгондо анан түшүнөсүң депчи. Ата, мен азыр бошоп атам, мындай кеч келем десем, мен переживать этип атам да деп апам, атам десем, эми ата переживать этпеле болгула, эми азыр барып калдым десем, балам, кийин сен деле ошо ата болгондо переживать эткенин көрөсүң анан. Ошондо билесиң, азыр билбейсиң дей берчи да. Анан ошонун баарын дос балдардын айтканын баарын анан көрсө ошо
өзүм ата болгондо бир башкача сезим болот экен, аны айта албайт. Азыр бойдоктор балким эмне ата болсо ата болду деген ой болушу мүмкүн да. Аларга деле мен көз карашым нормал өйткені ал билбейт. Ал ата болгондо анан ошол сезимди билгенде гана бизди түшүнөт да, аталарды. Атаңыздын абалын азыр түшүнүп аткансызбы? Ооба, мен атамды, апамды түшүнүп атам. Кандай чоң ойлоп кичинекей? Амана сенде? Кудайга шүгүр, жакшы. Эркелеп ата кылыктар чыгып баштады. Кылыктары чыгып. Бүгүн агугу дегенди үйрөнүптүр ошо. Бул чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Агугу. Ошо г деген кошо. Сүйүнүп атасыздар. Каждый бир эме чыккан сайын өзүнчө бир эме да, майрам да. Жана күндө майрам болот, мен үчүн ошол майрам да. Могу нерсени сурам келет да, баягы чыгармачыл инсандардан көпчүлүгүнөн сурап көргөм. Анан ошол эле учурда Кыргыздын баягы жакшылыгында кызмат кылып жүрөсүңөр да. Бирок телефон чалуудан кийин берейин ушу суроону, Угуп атабыз сизди? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Мен ошо Токулук район тургуну болом. Мен Адилет Азимовду көптөн бери тааныйм. Ырлары абдан жагат. Ден соолук Адилетке, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Жана жаман кызы Кыргыз элине керектүү кыздардан болсун. Рахмат. Чоң рахмат айтабыз. Рахмат, чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Сиздерге дагы ден соолук каалайбыз. Ар дайым ушундай колдоп турсаңыздар, биз сүйүнөбүз дегендей. Мен эмне суроо берип аттым белем? Эстедим. Мындай, ырчыларыбыз баягы Кыргыздын сонун жакшылыгында кызмат кылып жүрүшөт да. Анан ошол учурда кыз узатуу баягы тойго барып каласыңар да, көрүп каласыңар, атасынын ыйлаганын көрүп каласыңар, сезип каласыңар. Эми азыркы учурда кызыңар 4 эле ай, бирок ошол жака чуркап атабы ойдун бардыгы? Ооба, ал мен баягы карындашымды деле узатканда деле билип атамдын сезимдерин көрүп, негизи эле бардык баягы кызды тапшырып, кыз узатып болуп атканда эмнегедир тааныбасам делечи, тааныбаган деле жерге барып калганда деле мындай бир сезим, мындай көздөн бир тамчы болуп кетет да. Көз жашка, кичине жашка толуп кетет да. Карманасың эркек болгондо деп ыйлай албайсың да, анан сентиментальный болуп кеткен деле өтө болбойт го, бирок мындай өзү негизи мындай жүрөгүм менен мынтип аябай деп ойлонуп деле кетем да, анан кантип мен кызымды тапшырам деп эметем да. Ошону деле ойлоп деле балким сезим эме болуп кетемби. Балалуу боло электе деле негизи көрүп эле мындай эме болчумун да, депчи мындай. Эми бирок кыздын барар жери ошо. Эң башкысы ошол күнгө жетесиң. Азыркы учурда кезектеги биздин телефон чалууга, кезектеги бир калып отур экен. Мүмкүн суроого дагы кезек берип калабыз. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Я. Мен атым Элизабет. Мен 7 жаштамын. Мен атымы Тайнем койгон, атым Ким койгон. Алсу эме кыздын атын ким койгон? Менин атымдыбы? Менин атымды Рахмат суроого, аябай кызыктуу суроо болду. Кантип уктур мен? Ушундай болду окшойт. Музыканттарга болот. Мага баягы кызымдын атын ким койду дегенде болуп кетти да. Мүмкүн экөөнү тең жооп берип кетесиз. Экөөнү тең жооп кете берейин. Алсуу деп, кыздын атын Алсуу деп чоң атасы койду, атам койду. Аябай билбейм, баардыгы эле жакшы ат экен, необычный ат экен деп атат. Сиздердин дагы оюңуздар дагы ат болчу э? Негизи ооба, баягы өзүбүз китепке жазып койгонбуз 3 вариант. Адель, Алсуу, анан эме Айзере деп койгонбуз да. Айзере? Айзере, Алсуу, анан Адель депчи. Адельдей ырчып алсын депчи. Анан баягы Кудай буйруптур, ошол атам деле аябай ойлонуп аяктан чыгарганда деле выпискадан аты жок чыкты. Аты жок кыз, аты жок кыз деп. Анан 7-чи күнү коюлду да аты. Анан азан айтып, ошо Алсуу деп байкем келип кулагына айтып кетти. Сонун. Анан менин атымды атамдын жакын досу бар, Аяш атам Адики деген
Аяш атам койгон. Ал кезде мен оюмча жанагы Адилет деген передача болчу КТРКдан. Ошол популярный кезде 92, 91, 93-төр аябай Адилеттер популярный. Көп Адилеттер. 92, 93, 91-лерден Адилеттер тым эле таш ыргытсаң Адилет кетет. 92, 93-терге ошондуктан ошо Адилеттер бар болгула. Ошол себептен Адилет болуп калгансыз. Ошондон улам мага могул нерсе кызык болду да. Сөзүңөрдүн арасында эле айтып кеттиңер, Аделдей ырчы болсун депчи. Алсуу деген эле ырчы бар да. Алсуу деген деле ырчы бар, бирок жок эми мен суроом тагыраагы. Демек ырчы болушун каалайсыңарбы? Мен ойлойм, баягы мындай жүрөгүм менен баягы сездимби, билбейм, ушул баягы кыз киши көбүнчө атасына окшош болот го. Мен ойлоп атам да, баягы атасынын данылары, тембрлары өтөт депчи. Эркек бала көбүнчө энесине окшош. Ошон үчүн эркек бала болсо көп ырга эметпек болчумун да, мындай жакындатпайт болчумун да. Эми баягы данылар болсо ырдай берсин, эч нерсе дебейм, ырдагысы. Эми алсуу деле ырдагысы келсе ырдайт, анан ырчы болсун деп монтип эметпейм. Өзүнүн тандоосу да, бирок мен баягы жүрөгүм бир тамырында мындай бир айтып атат да, мындай ырдайт окшойт депчи, бир өзүм сезип атам да ошондой. Негизи бирок коомчулугубузда, Кыргызда ушундай бир түшүнүк бар. Бул тескерисинче кызды тээ илгертен мурунку улуу баягы эл артисттеринен, СССРдин эл артисттеринен угуп калчу элек го. Мени ата-энем болбой койгондо мен актрисача болбой калгам, ырчы болбой калгам депчи. Кыргызда тескерисинче. Силердики болсо мен уулумду мындай кылбайм да, кызымды деген. Жок, ул эгерде ырчы болгусу келсе, ырдагысы келсе, таланты болсо, мен баягы кээде тааныштарым, балдарын алып келип айтат да, могу көрчү болсо айт ачык. Мен айтам да, чын ачык эле айтам, таарынбагыла. Эгерде балаңарда даны болсо, мен ачык эле айтам. Бирок балаңарга айтпайм, мен силерге айтам депчи. Баягы окуу жайга тапшырсаңар болобу деп. Анан кээде чындап айтканда эч нерсе даны жок болот, слух жок болот, тура албайт, ритм жок, эч нерсе жок. Анан айтам да, болбойт, ачык эле, жөн эле башка профессия. Кыйналат. Кээде данылар болсо, окуткула жакшы деп айтам да. Анан ошондуктан мен өзүм балдарыма деле ошондой эле мамиле кылам. Барбы данылары? Мейли, анда ырдай бер. Анан жөн эле баягы данылар жок болсо деле баягы тырмышып мен ырдайм десе, жөн эле кой дейм да, чындап айтайын. Ошондой тура көрөм да, азыр итак эле баардыгы эле блогерим бүт баардыгы эле ырчы болуп атат. Анан кой, башка эле бир профессия танда. Мындай чыны мен мындай ошол блогерлерге деле айтып кетмекчимин да. Үнүңөр болсо ырдагыла депчи. Анан жөн эле компьютер менен жасатып алып, фонограмма менен ырдаган чындап уят да. Артка тартат да, ошону адам элдерди өйдө көтөрбөй, наоборот, артты көздөй тартат да. Ошондуктан блогерство менен эле жүрө бергиле деген кеп да. Ошо. Ооба. Бизде телефон чалып бар экен дагы. Угатабыз сизди. Алло. Адилет саламатсыз? Саламатчылык. Угуп жатам. Алло. Алло, саламатсыз? Саламатчылык, угуп жатабыз. Мен 7 жаштамын. Атым Элмирбек. Мен сиз менен жолуксам болобу? Мен сиз менен жолуксам болобу дейт. Ооба, болот да. Мен түшүнгөнүм боюнча бул азыр эле чалган бала окшойт, Атым Элмирбек деди. Жолуксак болот. Инстаграмга жазыр, жолугабыз. Адилет, эмне кылалы эми? Уруксат берсеңер. Чындыгында көрүүчүлөрдүн арасында бир эмес бир канча көрүүчүлөр, угармандар сиздин көрөрмандарыңар чалды, каалоо тилегин айтышты. Мына ушундай жолугушка дагы баягы сурангандар да болду арасында. 7 жаштан апаларыбыз, эжекелерибиз канча жашта экенин билген жокпуз эми. Бирок канча дагы көрөрмандар көп болсун. Ошолордун арасынан бирөөсүн тандайлы. Ким? Ушул билеттин жеңүүчүсүн аныктайлы. Мен эсимде калган эми баардыгына эле бергим келип атат, чындап айтканда. Баардыгыңарга бергим келип атат, чын жүрөгүмдөн. Бирок жана бомпошка, томпошка деген эже запоминать этилип калды, менде калып калды. Анан ошентип аябай эркелеткениңиз үчүн мен деле эркелеп кеттим. Анан ошол эжекеге
ушул белекти берели. Сонун. Билетти. Эжекебиздин атында сурап жетишпей калыптырбыз. Урматтуу эжеке, бизге кайрадан байланышка чыксаңыз болот, же болбосо эртең Жаш Гвардия бульвары 59-дан дал ушул 2 кишилик билетти алып кетсеңиз болот. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда түз эфирге чыгып өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтканыңыз үчүн, ал эми бүгүнкү маек убакыттын учканын да билбей калыптырбыз. Демек бул жаңылыктар менен тең бөлүшүп отуруп убакыт өтүп кетти окшойт да. Анан жыйынтыкта эле кыскача көрүүчүлөргө бир каалоо тилегиңизди. Дагы көп нерсе айта албай калдым деп айтып кийинкисине Кудай буйрса дагы бир клип тартырабы, ошондо келебиз, Кудай буйрса. Ошол жалпы көрүп жаткан көрөрмандарга дагы баарыңарга ысык салам айткым келет. Сиздер бар, биз бар. Эч качан жамандык болбосун кыргыз элибизде, ар дайым жакшылыктар болсун, тынчтык болсун жерибизде. Барыңарга чоң рахмат. Анан албетте ушул музыка каналындагы Сон шоу программасынын бардык жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирим келет. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм. Бар болгула. Сиз да бар болуңуз. Сахна төрүнү аталы, сизден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун, Ал учурда биз сөз түрдө сиздер менен коштошобуз, урматтуу көрүүчүбүз. Мына ушундай 1 саат бою биз менен бирге болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Эгерде кызыктуу болгон болсо, биз максатыбызга жеттик деп толук ишенели. Ал бааны өзүңүз берсеңиз болот. Анда биздин сахнага сиздердин көңүлдү бурабыз. Ubay
башка болжаңыз, Адлет мырза, сизге дагы бир рет ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз сиздер менен эртең кайрадан көрүшкөнчө коштошобуз. Ооба, сак саламат туруңуздар, урматтуу достор.